Assalamu alaikum. Мен жаңы жылга карата 3 күн тынбай сиздерге акысыз сабак берем да. Неге дегенде ушул келаткан 2026 жылды сиздер маңыздуу, кадимкидей мындай жемиштүү, жакшы бир абалда жашаганыңыздарга мен дагы тилектешмин да. Мен буга чейин жаңы эле сүйлөп баштап, аябай жакшы дем менен күүлөнүп сүйлөп аттым эле. Кандайдыр бир техникалык абалдар менен өчүп калды да. Эми кайра башынан баштап берейин. Негизи эле бүгүнкү тема өтө бир маанилүү да. Анткени сиздер көп бир сабактардан угасыздар же китептерден окуйсуздар. Оюңду өзгөрт дей беришет да. Мына оюңду өзгөртсөң жашооң өзгөрөт дей берет да. Бирок чын-чынында ошол ой каерден жаралып атат? Ойдун баары эң биринчиден абалдан жаралат да. Сиз мисал үчүн бүгүн ойгондуңуз да, аман эсен ойгондуңуз жылуу жумшак төшөктө да. Бирок жаман кыжалат ойлор менен ойгонушуңуз мүмкүн да. Эмнеге дегенде сиз мындай каалабаган жумушка барышыңыз мүмкүн, же болбосо эшик аябай суук деп төшөктөн тургуңуз келбей атышы мүмкүн, же болбосо тигил каерден акча табам деген ойлор болушу мүмкүн. Иши кылып абдан миңдеген сиздерге жакпаган нерселерди эстеп алып, сиз кайра эле жанагы туңгуюк кыжалат абалга түшүп аласыз да. Сиз эгерде кыжалат абал менен жашасаңыздар, анда чоң ийгилик жаратам деп күтпөй деле койсоңуз болот да. Эмнеге дегенде сиздин абалыңызга ылайыктуу жашоо жаралат дагы, жашоо тартылып келет. Мына мисал үчүн сиз элестетиңиз, эгерде сиз жакшы бир чоң тууганыңыз сизге мисал үчүн 10 миллион сом берди де. Мына 10 миллион сом берип, мына жашооңду оңдоп алчы. Ушул сенден бир нерсе чыгат деп берип койсо, сиздин абалыңыз эмне болот? Түп тамыры менен өзгөрөсүз да. Тим эле учуп, өзүңүздү жеңил сезип, бактылуу болуп, аябай жыргап, тим эле ушунчалык жакшы абалда болуп каласыз да. Элестетиңиз, эгерде сиз азыркы абалыңызды ошондой эле, как будто чоң бир акча алгандай эле дароо өзгөртсөңүз мисал үчүн. Анткени сиз бүгүн ойгондуңуз, элестетиңиз, миңдеген адамдар бүгүн ойгонбой калды. Сиз мисал үчүн таза аба менен дем алып атасыз, чоң өлкөлөрдө мындай таза аба жок да. Азыр ошол эле Дакка же болбосо тигил Пакистанда Лахор деген шаар, же болбосо тиги Бангладештин столицасы мисал үчүн. Ушунчалык элдер дем ала албайт экен, прям дем алып аябай жанагы респираторный оорулар өтө көп экен да. Сиз таза аба менен дем алып атасыз, аба акысыз да, бекер. Экинчиден сиздер таза суу ичип атасыздар. Анткени 51% өлкөлөрдө таза суу жок экен да. Азыр жанагы чөлдө жашаган өлкөлөр бар го, нефти көп, бирок суусу жок. Мына азыр кадимкидей өзүнүн нефтин сууга алмаштырабыз деп уже жарыя берип атышыптыр да. Биз Кыргызстан ушул мөңгүлөрдү ээлеп, таза суу боюнча биринчи орунда турушубуз мүмкүн. Демек, аба дагы акысыз, таза суу дагы акысыз. Анан сиз бүгүн түрүү ойгондуңуз да. Демек, бүгүнкү күндө сизде миңдеген, миллиондогон жашоону жакшыртууга мүмкүнчүлүктөр бар. Сиз мисал үчүн жолдошуңузга же келинчегиңизге жылуураак сүйлөсөңүз, же болбосо барган жумушуңузда кардарларга аябай жылуу сүйлөсөңүз, же болбосо ошол кайсы жумушка барып атасыз, сотрудниктер да, то есть ошолор менен жакшы мамиледе болуп, жакшы сүйлөсөңүз, мына ушунун баары эле сиздин жашооңуздун жакшыруусуна аябай жакшы себепчи болот да. Көп адамдар ошондой мүмкүнчүлүктү көрбөй калып эле өзүнүн туңгуюк кыжалат абалында айланып жашай берет да. Даже жашабайт, просто жан багуу менен өтүп кетет да. Мына мисал үчүн курт кумурскалар булар жанын багат да. Мисал үчүн күндө бир нерсе жеш керек, ошондо кандайдыр бир жашоосу уланышы мүмкүн кыска мөөнөткөчү. Анан адамдар ошондой эле курт кумурскалай эле жан багууга өтүп алганда, элестетиңиз, Кудай Алла Таала эң мындай уникалдуу мээни берген да. Бул мээнин аркасынан эмненин гана бардыгын жаратса болот.
Мына мисал үчүн азыр искусственный интеллект деп бардыгы даңазалап, мына искусственный интеллект кыйын деп атат да. А бирок жанагыл гроссмейстерлер бар, шахматисттер, Магнус Карлсон. Ошол искусственный интеллект менен Магнус Карлсон шахмат ойношот да. Ошондо жанагыл эң күчтүүмүн деген искусственный интеллектти 1 мүнөткө жетпей утуп алды. Адам утуп алды да. Демек дагы деле искусственный интеллект адамзаттын мээсине жетишке көп бар да. Ошон үчүн бул Алла Таала берген күчтүү, кереметти туура колдонуш керек. Эң биринчи абалды өзгөртүш керек да. Сиз мисал үчүн оюңуз менен өзгөртөм десеңиздер, бул биринчи абалдан башталат. Ошон үчүн жакырчылык, кысталган, кыжалат болгон абалыңызды сиз молчулук абалга өзгөртүшүңүз керек болуп атат да. Эң биринчиден ыраазычылыкты көп айтып башташыңыз керек да. Могудай Алла Таалам, бардыгына ыраазымын, бардыгына тоо кылдым. Менин буту колум аман эсен мына сонун өлкөдө жашап атам. Эгемендүүлүк, эч кандай согуш жок. Таза аба менен дем алып атам, таза суун ичип атам. Буту колум аман эсен, мен өзүмдүн ордунда деп ыраазычылык айта бериш керек да. Кайра эле ыраазычылык айтып, тоо кылган сайын, вот ошондо анан кадимкидей сиздин жанагыл кыжалат болгон абалыңыз кадимкидей молчулук абалга өтө баштайт. Анан адамдын деген мээси негизи мурунку адатка көнүп алган да. Мисалы үчүн кыжалат болгонго көнүп алгансыз, тынчсызданганга көнүп алгансыз, коркуу сезимине көнүп алгансыз. Анан сиздер Чыңгыз агай сонун нерсени айтты деп баштайсыз дагы, анан 1-2 саат өткөндө эле кайра эле мурунку абалыңызга түшүп аласыз да. А сиз өзүңүзгө эскерип турушуңуз керек. Бир кандайдыр белгилерди тагып алсаңыз болот да. Мисалы үчүн колуңузга бир шакек тагып алсаңыз болот же колуңузга бир жип байлап алсаңыз болот. Ошентип көргөн сайын эстеп туруп, мен молчулук сонун жашап атпайм, рахмат деп кадимкидей абалыңызды өзгөртүшүңүз керек. Вот ошол абалыңыз өзгөргөндөн кийин анан сиздин оюңуз өзгөрө баштайт да. Мына мисал үчүн сиз жумушка барганда же болбосо элдер менен көргөндө мына жылуу, жылмайып, учурашып, мындай жакшы мамиле кылсаңыз болот да. Биздин өлкөдө элдин баары аябай тырышып алганда, бири-бирин карап тимеле жебичидей болуп, өзүнчө эле мындай ачууланып, аябай ушундай напряженный жүрүшөт да. Анан ушул башка мындай күн тийген жылуу өлкөлөрдө аябай жылуу, жумшак мамиле кылышат. Сенин тиги көзүң бирөөнүн көзү менен мындай дал келип калса, ал акырын башын ийкеп жылмайып коет да. То есть учурашыпчы. Демек ушундай абалга өтүшүбүз керек да. Биз дагычы мындай тырышып, катуу болуп, ушинтип жиндене бербейчи. Өзүнөн өзү эле жиндене беришет адамдар. Мисал үчүн тиги комментарийди деле карасаң, эч кимге зыяндык кылбай бир жумушуңду кылып атсаң деле, бир кичинекей кымтык таап алып туруп, тим эле ошону чукуп, өзүн кыйын сезип, менсинип башташат да. То есть ошондой адатты жок кылыш керек. Жылуу жумшак, бардыгына мындай пайдамды гана тийгизейин деген абалга өтүш керек да. Демек ушинтип абалыңызды өзгөртүп баштасаңыз, оюңуз өзгөрөт. Оюңуз өзгөргөндө анан сөзүңүз өзгөрөт да. Азыр көп адамдардын сөзүнөн эле байкап койсоңуз болот. Бирөөнү ушактап аткан болот, сөгүнүп сүйлөп аткан болот, же болбосо наалып сүйлөп аткан болуп атат, жетпей атат, тигиндей, мындай, жок деп сүйлөйт да. То есть ошон үчүн биринчи абалдан башталып атат, андан кийин ой кетип атат, ойдон кийин анан сөз жаралып атат да. Ошон үчүн эгерде сөзүбүздү оңдойбуз десек, кайра эле абалдан башташ керек. Ыраазымын Кудайым, рахмат, тоо кылдым, бардыгы мол, бардыгы шүгүр деп ушинтип молчулук абалга келтиребиз. Андан кийин оюбуз өзгөрө баштайт. Оюбуздун аркасынан сөзүбүз өзгөрө баштайт да. Сүйлөгөндө эч кимге мындай катуу сүйлөп албайын, ачуу мындай анын ындынын өчүрүп сүйлөп албайын, бир гана поддержка менен сүйлөйүн деп аракет кылыш керек да. Анан ошонун аркасынан эгерде сиз өзүңүздү жакшы алып жүрсөңүз, оюңузду түздөп жүрсөңүз, сүйлөгөн сөзүңүздү кадимкидей электен өткөрүп туруп анан сүйлөгөндү үйрөнсөңүз, сизге жакшы мүмкүнчүлүктөр келе баштайт да.
Богул адам түз жүрөт экен, жакшы жүрөт экен деп туруп, жанагыл тоже мындай деңгээли бийигирээк адамдар сизге ишеним көрсөтүп, кадимкидей кызматташуулар башталат. Ошентип кыймыл аракет дагы өзгөрө баштайт. Ошондуктан эгерде сиздер жашоомду өзгөртөм десеңиздер, эң биринчи абалыңыздан баштаңыз. Абалыңызды кадимкидей оңдоңуз, ниетиңизди түздөңүз. Ниет дегенде ошондо бир гана өзүңүздү ойлой бербей, бул жашоодо жөн эле жан багып өтүп кетпейин, кандайдыр бир адамзатка кичинекей бир 0,1% болсо дагы бир пайдам тийсин деп, ушундай ниет менен аракет кылып жашасаңыз, анан мен эле алайын эмес, мен берейин деп. Мына мисал үчүн эмнеге бай болуу туура деп ойлойм да, анткени сен бай болсоң, көбүрөөк адамга жардам бере аласың да. Эгерде өзүң жакыр болсоң, кантип бир башка бирөөгө жардам бере аласың. Ошон үчүн байлыкка болгон, акча болгон көз карашты да оңдош керек да. Ошондо гана сиз колуңузда бир нерсе болсо, анан башка бирөөгө дагы жардам берип, жашоосун оңдогонго көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр берилет да. Ошон үчүн сиздин абалыңыз оңолсо, андан кийин оюңуз оңолсо, сөзүңүз оңолсо, ошондо анан кыймыл аракетиңиз дагы өзгөрүп, жашоодо бир жакшы результаттар пайда болот. Ошон үчүн урматтуу туугандар, мына бүгүн сиздерге акысыз сабак берип атам. Эртең Кудай буйруса, аман болсок, акысыз сабак берем. Анан бүрсү күнү, 3-чү күнү дагы сиздерге акысыз сабак берем. Анан ошол 3-чү күндөгү акысыз сабак эң маанилүү, эң баалуу болот да. Ал жакта мен кантип максаттарга реалдуу ошо колуңузда бар ресурстар менен ошол максаттарга жетиш керек, ошол сырды сиздерге айтып берем 3-чү күндө. Ошон үчүн сиздер сөзсүз түрдө мага катталып коюңуздар. Ушул 2026 жылда жемиштүү жашасын деген адамдарга ушул акысыз видео сабак менен бөлүшүп коюңуздар. Анан лайктарды басып, жакшы бир комментарийлер жазып, колдоп коюп туруңуздар. Бардыгыңыздарга бекемден соолук каалайм. Кудай буйруса күндө эрте менен сүйлөгөнгө аракет кылам. Мына бүгүн эрте менен сүйлөп атам. Кудай буйруса эртең дагы эрте менен сүйлөп берем. Анда эмес урматтуу мекендештер, бардыгыңыздарга бекемден соолук, жолуңуз шыдыр болсун. Бүгүнкү күндү аябай жемиштүү өткөрүңүздөр. 1-2% болсо дагы жашооңуз жакшы өзгөрсүн.